Билим орто мектеп комплексинде Адабият күнү аттуу иш-чара ийгиликтүү өткөрүлдү. Бул күн элибиздин бай адабий мурасын сактап, улуу сөз чеберлеринин чыгармаларынан шыктануу канчалык маанилүү экенин эске салды. Кыргыз элине таанымал болгон эки залкарыбыздын таланттарын, эмгектерин баалап, Адабият күнү деп белгиледик ушул күндү. Мына ушул 12-декабрь күнү Адабият күнүн белгилеп, биздин окуучуларыбыз бул кишилердин эмгектерин айтып, ырларынан көркөм окуп, чыгармаларынан роль даярдап ошолорду аткарышып, элге тартуулашты. Биздин окуучуларыбыз дайыма ушул эки улуу залкарыбыздын чыгармаларын окушат. Залкарларыбызды унутпай дайыма эстеш үчүн ушул күндү биз дайыма өзүбүздүн мектебибиздин залында салтанаттуу күндү белгилейбиз. Улуу кыргыз элдин женеги, ата мурас, акыл, ойдун тереңи, түбөлүккө ташка тамга баскандай, кыргыз элдик адамзатка белеги. Бүгүн биздин мектепте жакшы иш-чара болуп өттү. Адабият күнүнө карата окуучулар өз таланттарын, өз шыктарын көрсөтүштү. Бүгүнкү майрам ушу мектеп ичинде окуган баардык балдарга шык берди деп ойлойм. Мындай иш-чараларыбыз улана бермекчи. Баардык катышып берген окуучуларга чоң рахмат. Мугалим эжелерибизге дагы чоң рахмат. Alamın, ölçekte salamın, çok versek alayımın, gelin bol kalayımın, kapak versek alamın, cigit boynum alamın. Өтө кубанычтуу күн. Анткени биздин Адабият күнүбүз, ушул Адабият күнүбүз биздин балдарыбыз үчүн, биздин келечегибиз үчүн, биздин элибиз үчүн эң керектүү күн. Анын үстүнө биздин кыргыз элинин залкар жазуучулары Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү жана Алыкул Осмоновдун кайтыш болгон күнү. Биз аларды дайыма эскеребиз. Дайыма биздин жүрөгүбүздө кыргыз эли ушундай эмгекчил адамдарды дайыма сыйлайт, эч убакта унутпайт. Дайыма биз Адабият күнүндө ушул кишилердин урматына Адабият күнүн өтүп турабыз. Биздин балдар дайыма бул күндү күтөт. Биздин элибиз да күтөт. Биз сыймыктанабыз дайыма. Бүгүнкү иш-чара жогорку деңгээлде өтүп, катышуучулар жана коноктор бул күндөн көптөгөн жылуу сезимдер жана жакшы таасирлер менен кайтышты.